Йога бул байыркы Индия элинин бүтүндөй бир философиясы деп түшүнсөк болот. Йога менен машыгуу акыл менен организмдин гармонияда иш алып баруусуна өбөлгө түзүп, адамдын өзүн өзү аңдап билүүсүнө тийгизген таасири чоң экендигин айтат каарманыбыз. Акыркы убакыттарда йога бул адамдардын чыныгы жашоосунун бир бөлүгүнө айланды десек болот. Себеби машыгуу учурунда улам жаңы көнүгүүлөрдү үйрөнүп, чынында эле адамдын стресстен ажыратып, өзүн өзү башкарууга үйрөтөт. Спортивных, культурных движениях. Үч жылдан ашуун убакыттан бери коомчулукка дал ушул спорттун түрүнөн машыгууларды өткөрүп, организмди чыңдоого жардам берип келген жаркын йоганы бул жашоосунун стили катары билет. Йога для меня... Йога бул алгач эле маданияттуу кыймыл менен жасалган көнүгүүлөр. Андан соң менин жашоомдун образы жана адамдар менен болгон байланышымдын урагысы көпүрөсү деп айтар элем. Обществу. Акыркы жылдары йоганы физикалык көнүгүүлөрдүн жыйындысы катары таанышат, бирок ал толку бойдун жана мээнин психологиялык жактан жабыркоосунан сактоочу бирден бир ыкма болуп саналат. Муну менен катар дүйнөдө йоганын дога деген түрү да бар экени маалым. Догада адамдар өздөрүнүн үй жаныбарлары менен чогуу медитациялык көнүгүүлөрдү жасашат. Спорттун бул түрү менен машыгуу эң эле пайдалуу экендигин көптөгөн практикалык иштер далилдеген. Атүгүл айрым бир муун ооруларын айыктырууда да ойногон ролу чоң. Азыркы заманда адамдар ар дайым бир жакка шашып жүрүшөт. Дегеним, шашма адамдар көп. Ошого байланыштуу йога адамдардын учурдуу деми менен жашоого үйрөтүүчү ыкма. Андан сырткары йогада сиздер өмүрү жасабаган кыймылдарды жасоого туура келет деп кепилдик берем. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Маанай.